Бул жерде Абжапар Бегматовго бир суроом бар да. Ош Бишек шайлоо шаарлары боюнча шайлоосу боюнча. Азыр шайлоону элге берели деп атабыз. Айыл өкмөттүн да акимдин да туурабы? Мисалы Ош Бишек шаарларындагы элге берсек, азыркы күндө Ош Бишек шаарларында шайлоо болуп өттү да, көптөгөн шаарларда. Ушул күнгө чейин бир жыйынтыгы чыккан жок. Же сиздер өйдө жактан коркутасыңарбы? Не үчүн жыйынтык чыгарбайсыңар? Мисалы мыйзам бузуулар болду. Мисалы ушул жерде көптөгөн депутаттар өз көзү менен барып, иплас шайлоо өттү деп биз да кайрылдык. Ош шаары боюнча, Бишек шаары боюнча канчалаган элдер өздөрүнүн телефондоруна тартып жөнөтүштү. Мыйзам бузуу болгон жок деп эле силер жалаң олигархтардын, эски мэрлердин, эски кошоматчылардын партияларын өткөрүп келесиңер да. Мындай коркпой таза иштей турган күнүңөр болобу? Сразу жокко чыгарбайсыңарбы? Негиз жок дебей. Азыр элдин баары нааразы. Мен айтарым, Ош Бишек шаарында болуп өткөн шайлоону жокко чыгарыш керек. Бир партияны чыгарып коюп калганы болбойт деген болбойт. Бир партияда кемчилдик болду, калганда сөзсүз болгон. Жакыныраак сүйлөшпү Кулбай. Бир партияда кемчилдик болду деп чыгардыңар Бишек шаарынан. Калган партияда болбодубу? Болду. Просто силер өдөнү карап атасыңар. Андай кылбагыла. Адилеттүү, тегиз болгула. Калгандарды да чыгаргыла. Ош шаарында, Бишек шаарынын сөзсүз түрдө бузула турган негиздер бар. Силер карап айтасыңар. Мыйзамга туура келбейт деп. Андай болбойт. Президентибиз баш болуп айтып атат. Адилеттүү болсун. Көрсөтүү. Талапкер, сунуштоо. 4-микрофон. Рахмат, сурооңузга